Арбаңыздар, ардактуу радио каармандар, парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде бир катар ратификациялык мыйзам долбоорлору каралат. Ошонун ичинде Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташтыкка тиешелүү болгон маселелер да бар. Тактай келгенде Жогорку Кеңеште экинчи, үчүнчү окууда каралган бул маданий борборду ачуу жөнүндөгү маселе бар. Анын азыр кайсыл этапта экенин билмекке студияга чакырып жаткан мейманыбыз Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин мүчөсү Кубанычбек Самаков. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Азыр сөз болуп аткан маселе боюнча маданий борборду ачуу темасында Маданият министринин өкүлдөрү да келип бул жактан түшүндүрмө беришкен. Ал эми эл өкүлдөрүнүн көз карашынан алганда бул маданий борбор канчалык деңгээлде зарылчылык жаратууда? Биздин комитеттен, эл аралык комитеттен 5 февралда бул 2-3 окууда бир каралып өткөн. Бул эки Кыргыз Республикасы менен Түрк Республикасынын правительстволорунун, өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн келишим маданий борборлорду ачуу боюнча Кыргызстанда, анан Түркия өлкөсүндө. Бул эки маданий борбордун ачылышы Кыргызстандын баягы эки мамлекеттин достук мамилелерин бекемдөө негизинде жаатында ачылып атат. Андан тышкары ушул Түркия менен Кыргызстандын эки маданий борборунун ачылышынын баягы кесепети кийинкиси бул маданий, илимий эки мамлекеттин ортосундагы маданий гуманитардык алакалашып бириккендигинин жолу болсун деп ачылып атат. Андан тышкары бул маданий борбордун ачылганын баягы чоң жардамы биз Кыргызстан үчүн. Негизинен бизде тарых боюнча өгүстүн түрк атанын балдарыбыз деп коет эмеспи? Түрктөр менен кыргыздарды. Бир тамырыбыз бир болгондон кийин, бири-бирибиздин тарыхыбыз бир болгондон кийин баягы алакалашып бири-бирибиздин мамилебизди бекемдөөгө абдан чоң салуучу маданий борбор болот деп биз ошону колдоп бердик. Андан тышкары биздин өлкөбүзгө чоң пайда алып келчү нерсеси, бизде Түркия өлкөбүздө 30 миңден 40 миңге чейин кыргыз жаран жашайт. Ошол жерде иштеп, алектенип, ошол жерде иш алып барышат. Ошол жердеги кыргыздар биздин маданиятыбызды, жана айтылып кеткен тилибизди, руханий гуманитардык алакалашыбызды алыста жүрүп унутуп калбаш үчүн ошону ошол жердеги балдарына, ошол жердеги кыргыздарга жайылтып өнүктүрүү үчүн ачылып аткан маданий борбор деп эсептейм мен. Ошондо борбор каяка жайгаша турган болуп калды? Анкара, Стамбул дагы? Анкара шаарында. Анкара шаарында. Юсуф Эмре деген чоң бир түрк жазуучунун аты менен Бишкекте ачылат экен. Жер тилкеси бөлүнүп берип, атайын ошондо имарат салынат экен бизде. Тиги тараптан болсо Анкара шаарында. Демек, түрк жазуучусунун ысымы берилип атса, биздин маданий борборго кимдики ылайык деп турат? Ошону тиги маданият министрлиги өзү аныктап атын берет окшойт. Биз баягы жалпысынан ошол келишимди туура өз учурунда кабыл алынып аткан келишим деп бекитип бердик. Калган процедурасын ошол биздин өкмөт тараптан белгиленип жасалат ушул нерсе экен да. Жогорку Кеңеште бул маселе талкууланган учурда ушул биздин Кыргызстандын атынан Түркияда барып иштей турган адистер боюнча дагы суроо талаптар жаралып, анын ичинде тил билүү мүмкүнчүлүктөрү же ошол барып жаткан, алып бара турган ишинин тармагына жакын адистиги барбы, жокпу, жалпы эле талапкерлер кантип тандалат деген суроо жаралды эле. Бул боюнча да айтып берсеңиз. Биз билим берүүдө Маданият министринин зам министри ушул долбоорду тааныштырганга келгенде ушул суроону көтөрүштү биздин коллегалар, депутаттар. Жалпысынан 20 миллион сомдун тегерегиндеги жылына коротулчу айлык фонду болот экен. Биз тараптан Түркия Республикасына 3 адам барат экен. Бир директор, 2 зам директору болуп. Анан ошол жерде биздин коллегалар тарабынан дагы катуу талап коюлду. Тааныш билишти салып алып барып жиберүүбөй,
именно ошол илимий тармагында, тарых тармагында, маданият тармагын жакшы билген, ошол жакта жакшы өздөштүрө ала турган, ошо менен тааныш адамды жиберүүнү сурандык. Маданият министрлиги макул болуп, ал кадровый маселеси дагы бир кеденге чечилмей болду деди. Демек ошол жакка бара турган адис өзү бир эле мезгилде айдоочу дагы болот, өзү уюштуруучу да болот, өзү жетекчи да болот деген сыяктуу талаптар коюлду окшойт, э? Ушундай суроолор дагы болду. Мен директорумда отурбайбыз деди. Бири-бирине сен жаса, мен жаса болбой, чогуу иш алып барабыз. Ошого жараша адамдар барсын деп талап коюлду. Анткени ошол биздин бюджетибиздин мүмкүнчүлүгү, ошол жерде ачыла турган, алып бара турган адам, иш алып бара турган адамдын санынын аздыгына байланыштуу ошондой талаптар коюлду да. Демек азыркы маданий борбор ошондо атайын жер бөлүнүп, имарат салынгандан кийин ишке кирген табы же ага чейин ижарага алынып, ошол имаратта иш баштала береби? Бизге берилген маалымат боюнча Бишкек шаарынан жер тилкеси бөлүнүп берет экен. Жер тилкеси бөлүнүп берип, ошол жерге имарат салынат экен. Ошол имарат салынчу акча каражаты, ошол айлык маянага берилүүчү акча каражатынын баарысы тең келерки жылкы бюджетте каралып бекилген деп бизге айтты. Ошонун негизинде эгер баардыгы алдын ала каралган болсо, көрүлгөн болсо, биз муну сөзсүз түрдө колдоп бериш керек деп эки окууда бир карап бердик. Бир эле өкүнүчтүү нерсеси бар экен, бул мыйзамдын, бул келишимдин 2021 жылдын июль айында кол коюшулган экен бул келишимге. Ошондон бери өтпөй, каралбай 2,5 жалпысынан почти 3 жыл болуп бараткан экен. Ошончо убакыт чоюлуп кеткени өкүнүчтүү экен. Анткени бул маданий борбор эки бир тууган элдин ортосунда буга чейин ачылыш керек болчу деп эсептейм да мен. Рахмат. Жана сөз арасында Бишкектен жер бөлүнүп дедиңиз. Менимче Анталияны алмаштырып алган жоксузбу? Анталиядан да жер бөлүнөбү? Же Бишкектеги бөлүнүүчү жерге биздин бюджеттен каражат кетеби? Жок, бул маданий борбор бизде салынат да. Бишкек шаарында салынат. Бишкек шаарында түрк маданий борбор салынат. Анкарада кыргыз маданий борбор салынат. Эки өлкөнүн эки борборунда эки маданий борбор салынат. Демек ар бир өлкөдө салына турган маданий борборлорду каржылоо ошол салына турган мамлекеттин бюджетинин эсебинен жүрөбү? Ооба. Биз тиги тарапта сала турган болсок, жана 3 кишинин айлык акысы менен тиги жердеги арендага берилеби же имарат салынабы биз каржылайбыз. Ошондой биякта дагы, бизде дагы. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы өзү ара кызматташтык, анын ичинде маданият, гуманитардык тармактардагы маселелер боюнча кандай алакалар өнүгүү жолуна чөөрүн депутат Кубанычбек Самаковдун өзүнөн уктуңуздар. Парламент радиосу менен бирге болуңуздар.